жер менен асмандын берекесин ачабыз дегени жерди ушундай молду кылып коет, жамгыр качан керек болот ошондо жагарат. Ана көрө бересиң. Таппай каласың. Алла Таалам берсечи жыйнай албайсың. Алла Таалам бере турган болсочу жыйнай албай каласың. Просто Алла Таалам казынасынан белгилүү өлчөмдө чыгарат экен, адам кутуруп кетпеш үчүн. Адам мындай экен да, охо, тез бузулат экен да. Эгерде иман кармап калбаса, адамды көрүп атпайбызбы? Адам тез кутурат. Дин кармап калат. Болбосо адамды байыган сайын кутура баштайт, шайтандай баштайт. Биринчи жөн эле жүргөн эле, азыр ушу басышы башкача болуп калды. Чөнтөккө акча түштү да. Туурабы? Заказ бере баштады. Аны көрө албастык кылып, буга жала жаап, буну чаптырып, буну түшүрүп, бунан интрига, буга заказ көрүп атпайбызбы жашоонун жолунда? Ушул баары кутургандыктан да. Ушул баары кутургандыктан. Мен бир досум бар эле, айтат, алар кичине мына динге келип калган эле, Дордойдо иштейт эле. Бир чыны менен аял экөө чогуу алма салмак ичет эле. Бул ичет, ана мен ичем, бул ичет, ана мен ичем. Бир чыны менен. Кийин байыдык дейт. 10 чыны болду, башкалар болду. Баягыдай ортодогу сүйүү, баягыдай Алла Таалага жалдыраган жок болуп калды бизде дейт. Карачы. Ошол кутту кетирбеш керек экен да, баягы жөнөкөйлүк, кичпейилдик канча байып кетсең дагычы, кутурбай ошол кутту кетирбеш керек экен да. Мен Алла Таалам берген, алхамдулилlah шүгүр, бергенден биз жок дебейбиз, биз Алла Таалам бергенине муктажбыз депчи. Бирок бизди ушу көптүрүп бербесин. Бизди ушундай шайтандаттыра бербесин да байлыкчы. Көбүнчө шайтан мындай кылат экен да. Иши оңго болуп жүрүп, байлыгы көбөйгөндө ошо менен алек болуп Алланы унутуп коет экен да. Кичине сыноо келип кыйын болуп калса, үмүтсүз кылып алып келет экен да. Шайтандын иши ушу. Ана сен ишиң жүрбөй атат го. Ооруп атасың, Аллага карашып берем деген депчи. Үмүтсүз алып келет. Эгерде байлык көбөйсө кутурганга алып келет. Ошон үчүн кыйын кандай оор абал болбосун, эч качан үмүт үзбөш керек. Кандай гана бай болуп кетпейли, кутурбаш керек да. Болду. Мына Алла Тааланын мыйзамы ошол. Ошондой болсо биз алхамдулилlah, Кудайга шүгүр, ар бир күнүбүз рахат, ар бир күнүбүз бакыт болот. Күндөн күнгө жүзүбүз жарык, күндөн күнгө Алланын ыраазычылыгы.